Саламатсызбы? Суроңузду чыгып бүгүн биз сиздер менен түз эфирде сурооңуздарга жооп беребиз. Суроо жооп боюнча. Сурооңуздар болсо да баардык сурооңуздарды Zoom'да берсеңиздер болот. Анткени Инстаграмга түз эфирге чыгып, тартынып бере албай жаткан болушуңуздар мүмкүн. Ал эми бул жактан сурооңуздарды берсеңиздер. Бүгүн бизде түз эфир жок да. Саламатсыздарбы? Мен угуп атам. Сурооңуздарды бериңиздер. Көрүнүп Менин атым атам. Сайрак Акылбекова. Мен көрүнүп атасыз. Сүйлөгөн айымдан башкаңыздар микрофондоруңуздарды өчүрүп туруңуздар. Бири-бирибизге тоскоолдук кылбайлы. Угуп атам да. Менин атым Сайрак Акылбекова, Таластан болуп, Талас районунан. Көптөн бери Инстаграмдан сиздин неңизди угуп көрүп жүрөм. Ошонун ичинде эле Жакшы угулбай жатасыз. Үзүлүп жатасыз. угуп атам. Үзүлүп угулуп атасыз. Башынан сурооңузду бериңиз. Атыңыз Сайрагүл эже. Сайрагүл атым, Таластан болом. Ошо 39 жыл мамлекеттик кызматта иштеп, азыр ошо 5 бала менен 50 жашыман пенсияга чыккам. Азыр мамлекеттик эмгек боюнча кыздарып, азыркы убакта үйдөмүн. Үйдө отурганда дагы баягы Үнүңүз үзүлүп жакшы угулбай жатат. Биринчи байланышты түздөп туруп, анан кайра байланышыңыз. Башкаңыздар сурооңуздарды бере берсеңиздер болот. Айымдар, чыгыңыздар. Рызаткан эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроо берейин дегем. Угуп атам, сүйлөй бериңиз. Жакшы угулуп жатамбы сизди? Менин атым атам. Айжаркын, 38 жаштамын. Оштон болом. Азыр Москвадан чыгып атам сизге. Буга чейин бир сабагыңызды, ошол трансформация сабагыңызды мындан 1 жыл мурун алып окуп, такыр түшүнбөй чыгып кеткем, жарымын эле таштап. Кайра башкадан катталып азыр окуп атам. Бирок менин суроом мынау, ата энени ордуна коюу закон такыр түшүнгөнүм жок. Жок, түшүндүм, бирок аткара албай жатам да. Бүгүнкү түз эфирге катыштыңызбы? Эртең мененкиге жок, катышканым жок. Билбей калдым ачыгын. Кечээ группа менен талкуу болду. Биздин Москва сааты менен такыр туура келбей атат да, мен жумушта болуп калып атам. 1 саат кечигүү менен кирдим кечээ групповой талкууга. Бизде түз эфир болгондо дайыма сакталат. Түз эфирлерди сакталганда дагы кирип көрсөңүздөр болот. Себеби дегенде биз запистерин дагы жөнөтүп коебуз. Ал жактан сиз башка бирөөлөрдүн жоопторун угатып эле өзүңүздүн сурооңуздарга жооп аласыз. Анан иерархия боюнча мен сизге түшүндүрүп айтып кетейин. Иерархия деген бул үй бүлөдөгү ар бир адамдын өзүнүн орду бар. Бул жашоодо деги эле да, үй бүлөдө дагы баарыбыздын тең ордубуз бар. Мисалы, сиздин атаңыз, апаңыз сиз, именно ушул боюнча сабактар берилди, туурабы? Биздин ата энебиздин иерархиясы биздин жашоого эмнеге керек? Биз айтып атпайбызбы, эгерде биздин жашообузда акчабыз бизге жетиштүү болбосо, демек атадан энергиябыз жетишсиз. Мамиледе көйгөй болсо, демек апабыз менен иерархиябыз туура эмес, же кандайдыр бир капачылыктарыбыз бар деп айтып атабыз да. Биз кыргыздарда деле, дүйнө жүзүндө деле көп эле нарушениялар болот. Анткени бүгүнкү күндө биз мисалы мурунку кыргыздарды байкасак, эркектери эркек болуп, эшикке чыгып, күчтүү болуп, добытчик болушкан да. Көптөгөн нерселерди эшиктен алып келишкен, үйгө алып келген. Үйдө аялдар балдары менен отуруп, балдарга жылуулук берип, мээрим берип, тамагын берип, үйдө энелик мээрим менен отурган да. Балдар болсо атасынын, апасынын, өзүнүн ар ким өзүнүн ордунда экенин билишкен дагы, и ошондой кылып улантып кетишкен. Бүгүнкү күндө эмне үчүн адамдарда аябай көптөгөн стресс, напряжение, көптөгөн нарушение болуп атат? Жөндөн эле баардыгы жакшы болсо деле жан дүйнөбүз ооруп атат да. Анткени бизде энергия туура эмес кетип атат дагы. Биз эркектерди эркек катары көрбөй атабыз.
Биз даже ата энебизди ата эне катары көрбөй эле, алар карыса эле болду, алар уже алсыз, пенсияга чыкты, байкуштар ооруп атса вообще эле аларды байкуш дейбиз, дүйнөдөн өтүп кетсе биз такыр эле аларды аябай эле алсыз көрүп атабыз да. Вот именно ошон үчүн биз азыр иерархия законунун бере турган пайдасы эмне? Канчалаган ооруларды өтсө дагы, канчалаган башынан кыйынчылык өткөрсө дагы, бул дүйнөдөн өтүп кетсе дагы биздин ата энебиз биз үчүн ата эне бойдон калыш керек жана ата эне бойдон, күчтүү бойдон калыш керек. Биз ата энебизди күчтүү бойдон, менин апам, менин атам дегенде күчтүү бойдон сезишибиз керек. Биз качан гана ата энебиздин күчтүү экенин сезгенде гана биз ата энебиздин энергиясын өзүбүздүн ДНКбыздан кабыл алабыз. Эгерде аларды сезбесек, анда биз элестеткиле, биз ата энебизден да өзүбүздү жогору коюп ала турган болсок да, алдыбызда болсо ата эне биз алардан жогору деп атабыз. Анда биз ата энебизден албасак да, биз ата энебизден өзүбүздү жогору коюп алгандан кийин бизде мүмкүнчүлүктөр жок дей беришибиз керек да. Жаратканын берет, бирок жаратканын бизге именно ошол ата энебиз аркылуу берет. Мүмкүнчүлүктөр алдыбызда жок болуп, эмне гана кылбай эле оң келбей атканынын себеби дал ошол иерархия законунун бузулганы. Бул закон, бул жашоонун закондору. Иерархия закон, лоялдуулук закон, баланс закону. Бул эртеби кечпи биздин жашообузга чоң таасирин тийгизе турган закон. Ошон үчүн трансформация курсунда биринчи кезекте иерархия закону берилет. Ата энебизди өзүнүн ордунан сезишибиз керек, арка жагыбыздан да. Балдарым менин канатым деп жазып алышат кээ биркилер. Айтышат да, биздин канатыбыз балдарыбыз эмес, биздин канатыбыз дал ошол биздин атабыз менен апабыз. Жаратканын бизге ата энени, эгерде биздин жаратылышыбызга ата эненин кереги жок болсо, анда бизде аларды бербей эле ар бир адамдын өзүнүн эле жашоосу менен эле келе бермекпиз да, туура, кандайдыр бир башка образдар менен жаралып да, именно ата эненин ошо күчтүү болуп биз алардан мүмкүнчүлүк алып туруш үчүн алардын программасын бизге киргизген, ДНК кылып киргизген, генетический кылып киргизген. Эмнеге? Анткени биз жашообузду кандайдыр бир образда алып кетишибиз керек, алдыга жашообузду сакташыбыз керек да, выживание, не только выживание, и ийгиликтерибизге дагы ошол мүмкүнчүлүктү колдонсок. Ошол максатта иерархия закону берилген. Биздин ата энебиз биздин жашообузда барбы, биздин жашообузда жокпу? Алар биз ата энебиз аркылуу келгенбиз да бул дүйнөгө да. Ошон үчүн биз алардын улуктугун сезип жашашыбыз керек. Иерархия закону негизинен биздин энергиябызга чоң таасирин тийгизген закон. Түшүндүңүзбү? Анан дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы биздин бала чагыбызда ата энебиз бизге каалаганыбызды алып бере албай калды, же алар ийгиликтүү болбой калды биздин жашообузда биз байкаган учурларда да, же мисалы алар ичип жеп жүрүп калышты, бизге көңүл бурган жок да. Ошол учурда биздин апабыз көбүрөөк сенин атаң мынтти, сенин атаң тигинтти, сенин атаң мынтпей, сенин атаң тигинтпейт, атаң кечке эле ойлонбой жүрө берет деген учурда дагы биз атабызга апабыздын көзү менен карайбыз дагы, атабызды алсыз адам катары көрүп калабыз. Ошондо дагы биз автоматтык түрдө атабыздын иерархиясы бузулат дагы. И жашообузда биздин жашообузга алсыз эркектер келип баштайт. Себеби биздин түшүнүгүбүздө эркек алсыз деген түшүнүк бар. Ошондо дагы жолдошторубуз жакшы акча таппайт да, алсыз боло берет. Анткени биз ойлойбуз, менин атам алсыз, демек менин жолдошум да алсыз болуш керек. Жолдошубуз менен атабызды алсыз кылгандан кийин биздин жашообузда балдарыбыз дагы алсыз болуп баштайт. Вот именно ошон үчүн биз атабыздын дайыма күчтүү экенин сезип жашашыбыз керек. Иерархия закону именно ушул жөнүндө айтылган закон. Ал жөн эле отуруп да ата мен сиздин улуктугуңузду кабыл алдым деп айтылганы менен биз азыр сиздер менен трансформация курсунда берип бөлөк түшүнүктүү болуш үчүн майда чүйдөсүнө чейин бул ар бир алипе да, бул именно ушул методиканын негизги алипеси да, фундаменти. Бул жакта иерархияны өзүнчө беребиз, лоялдуулукту өзүнчө беребиз, күнөөлүү сезимди өзүнчө, капачылыкты өзүнчө берип туруп, анан сиздер куратор менен группанын ичинде практика жасайсыздар. Же өзүңүздөргө дагы мен мына кийинки среда күнү мини разбор, мини диагностика жасаганды үйрөтүп коем. Ошондо дагы өзүңүздөр менен иштегенде дагы ушул эле практикаларды чогултуп туруп колдонсоңуздар болот. Ал жакта күнөөлүү сезимдер менен иштейсиздер, улуктугун кабыл аласыздар, иерархия менен иштейсиздер, лоялдуулук менен иштейсиздер. Андан сырткары бизде мисалы кийинки курстар бар, тренажер курсу. Тренажер курсунда дагы бир эле тренажердун ичинде мисалы акча дей турган болсок, или ден соолук, или мамиле, кандай гана тренажер болбосун, сиз киресиз, ал жактан угасыз, аткарасыз.
Эгерде трансформация курсун аябай жакшы өздөштүрүп алсаңыз, ал жакта сиз эмне деген максатыңыз менен иштей бересиз, ал жакта оңой түшүнөсүз да. Ал жакта лоялдуулук болот, иерархия болот. Бул жерден лоялдуулукту айтып атат, бул жерден лоялдуулукту айтып атат, бул жерден иерархияны айтып атат, бул жерден күнөөлүү сезим, бул жерден капачылык, бул жерден эмоция, бул жерде өзүмө болгон сүйүү, бул жерде тектин күчү менен иштеп атам деп мындайча бир эле тренажердун ичинде бүт ошо курстун баардыгын киргизип трансформация бөлүгү бар, ал жакта диагностика бөлүгү бар да, баары аралашып кирип кетет. Вот ошон үчүн трансформация курсун дагы түшүнбөшүңүздөр мүмкүн башында. Иерархиянын мага зачем кереги бар дейсиздерби дегенде, иерархия бул биздин энергия. Айтып атпайсыздарбы, энергияны каяктан алам? Вот энергияны, иерархияны туура кылып алсаңыздар, энергия именно ошол иерархиянын практикасынын жардамы менен алып баштайбыз. Бирок эгерде бизде капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим болгон болсо, анда биз өзүбүзгө атадан, энеден энергия алганга өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Блок, капачылык, таарынычтар блоктойт да. Аны кийинки модульдарда өтөбүз. Зато ошондо айтабыз: ата, мен сиздин улуктугуңузду кабыл алдым, мен сизге ыраазымын, сиз өзүңүздүн ордуңуздасыз деп биз ар бир практикада айтылат. Атаңызды аркаңыздан оң тарабынан сезиңиз, апаңызды аркаңыздан сол тарабыңыздан сезиңиз деп айтылат. Ошондо эмне үчүн аркаман, оң тарабыман, сол тарабым деп түшүнбөстөн, бул иерархияны мен туура коюп атам деп түшүнөсүздөр. Түшүндүңүздөрбү? Эми түшүнүктүү болдубу? Демек мен акыл менен иштеп атыптырмын да, сезбей атам, мен эч нерсени сезе алган жокмун заткан эже. Сезимдерди ачыш үчүн көбүрөөк дем алышыңыз керек, анан мээни өчүрүшүңүз керек. Терең дем алып, демиңизди чыгарып, ал жерде сиз ниет кылышыңыз керек. Эгерде сиз чындыгында ниет кылып, сиз ар бир практиканы деген кандай ниетте жасап атасыз? Эгерде сиз чындыгында, мисалы, көбүнчө кандай ниет кылышат? Бизде өзүбүзгө ниет дегенди түшүнүшпөйт. Ниетти мисалы балаңыз ооруп атат, мисалы да. Балаңыздын айыкканын аябай каалайсыз. Ушунчалык каалайсыз, жан дүйнөңүз ооруп атат, ушу балам айып кетсе экен дейбиз дагы анан. Ушу эмне болсо дагы мага жардам берет деп ушундай ишенип, берилип, эмоциябыз көтөрүлгөн учурда, напряженная болуп турган учурда биздин сезимдерибиз иштейт дагы. Анан ошондо оңой трансформация болот, ошондо сезимдер да келет, ыйлап да беребиз, бүт баарын кылабыз. Азыр сиз акылыңыз менен эле жасап атасыз. Акыл менен жасап кереги жок, бул жерде жүрөгүңүз менен, жан дүйнөңүз менен жасашыңыз керек. Денеңизде болгон сезимдерди сезишиңиз керек. Колуңуз муздашы мүмкүн, денеңиз титиреши мүмкүн. Кандайдыр бир денеде бир сезимдер болушу мүмкүн. Оң тарапта, сол тарапта сезимдер болушу мүмкүн. Ошолорго бүт көңүл бурушуңуз керек. Бул жерде эң башкысы сиздин максатыңыз. Кандай максат менен келдиңиз? Эмне алгыңыз келип келди? Биринчиде түшүнбөй койдум, жарым жылдан дагы келдим деп атасыз. Эмне максат менен келдиңиз? Ошол максатка фокусуңузду коюңуз да, практика менен иштей бериңиз. Акырындан мээ кабыл алат. Эгерде сизде какой-то бир боль болгон болсо, анда мээ айтат: "Нет, сен ал жака барсаң, менин жанагы жарамды дагы ачасың. Нет, мен барбайм" дейт дагы, анан сездирбейт. Эгерде действительно ошондой боль болгон болсо, анда биринчи кезекте ошол боль менен иштеп башташыңыз керек. Ошол больго барышыңыз керек. Ошол боль менен бетме-бет келишиңиз керек. Кыздар менен мини разбор диагностика кылганда группанын ичинде ошол боль менен иштеп башташыңыз керек биринчи кезекте. Хорошо? Рахмат. Дагы сурооңуздарды бериңиздер, айымдар жана мырзалар. Мен азыр эме болдум, өңдөнөт, жана кичине тоскоолдуктар болуп калды, өңдөнөт зоомум. Сайрагүл иштей бериңиз, угуп атам. Угулуп баштадыңыз сону. Менин бул жака максат, эң негизги максатым ушу өзүмдүн жан дүйнөмдү таап, ушу кийинки жашоомдо бир мурунку жашоомдо кеткен катачылыктарды оңдоп, кийинки жашоомдогу менден кеткен катачылыктар балдарыма болбосо экен, кыздарыма тийбесе экен деген максат менен өзүмдү издөө, билим алуу, билимди азыркы убакыттын эмеси менен билим алгым келет да. Өзүмдү кандай десем, өзүмдүн ордумду көбүнчө таппай келем да. Вроде баардыгын эле мындай адамдарга болгон мамилемде эле мындай эме деп ойлойм, бирок кандай бир көп жерден каршылыктар көп болуп калып атат да жашоомдочу. Ошол эмне себептен таппай келе жатам, жашоомдо ордумду таппай келе жатам дегендерди дароо эле биз сурайбыз. Биринчи кезекте бир туугандар боюнча канчанчысыз? Мен бир туугандар боюнча 4-чүмүн.
Эгерде апаңыздын чарчап калган, түшүп калган, балдарын кошкондочу, аборт болгон болчу. Эми илгеркилerde аборт деле болгон Ошондо бешинчиси болуп калам го дейм. Чолпон деген неде чарчап калган деп айтчу да. Эң улуусу. Демек сиз өзүңүздү 4-үнчү эмесмин деп 5-мин деп эсептеп келишиңиз керек. Сиз демек 4-үнчү баланын жашоосу менен жүрөсүз да. Өзүңүздү дайыма 5-мин деп айтышыңыз керек. Балдарыңызга да ошондой эле өздөрүнүн ордуларын көрсөтүшүңүз керек. Сен мындайсың, сен бул жерде ортодо чачып бала мындай болгон, сен мындай болгонсуң деп балдарга дагы биз дайыма балдардын өздөрүнүн ордун айтып турушубуз керек. Мынча анча дебейчи. Биринчи кезекте ошол жан дүйнөңүздүн тынчтыгын табуу, кетирген каталарыңыз биздин жашообузда кандай гана ката кетирбейли, булардын баардыгы биз үчүн чоң сабак берилген да. Анын баардыгын биз мен ушундай ката кетирдим деп өзүбүздү күнөөлүү сезип жашап келебиз да. Ошол каталарыңызды кабыл алганда, эгерде андай каталарыңыз болбосо, сиздин бүгүнкү жашооңуз болмок эмес, бүгүнкү бала чакаңыз болмок эмес, балким да бүгүнкү сиз болмок эмессиз. Эмне болду? Эрхан кайт. Кетирген ар бир катаңызды кабыл алууңузду сунуштайм. Сиз курска катталдыңызбы, трансформация курсуна? Ооба, катталдым. Эгерде трансформация курсунда катталган болсоңуз, анда ошол күнөөлүү сезимдер менен иштейсиз, капачылыктарыңыз менен иштейсиз, таарынычтарыңыз менен, өкүнүчтөрүңүз менен иштейсиз. Айтты го. Шоколадты. Султан келди. Трансформация курсунда иштеген болсоңуз, анда ал жакта капачылык, таарынычтардан арылуу менен толук иштеңиз. Сиз полный иштеп, түшүнүп, именно өзүңүздүн коюлган максатыңыз менен иштегенден кийин анан түшүнүп баштайсыз. Анан Сайрагүл эже, мен сизге айтарым, фокусуңузду балдарыңыздын бактысына эмес, өзүңүздүн бактыңызга коюп иштеңиз. Себеби дегенде пока сиз барсыз да, пока сиз жашап атасыз, пока сиз өзүңүз менен иштеп атасыз. Бул өтө өзү эле чоң результат. Эгерде сиз өзүңүздү бактылуу сезе албай кетсеңиз, эртеңки күнү сиздин кызыңыз деле өзүн бактылуу сезе албайт. Эмнеге? Анткени лоялдуулук деген закон бар. Ошол закон иштейт дагы. Менин апам бактысыз болгон эмес, ал бала акылы менен эмес, аң сезими менен ойлойт да. Ойлонот, жашоосун аң сезимдеги программалар менен иштейт. Менин апам бактысыз болгонун мен көргөн эмесмин. Менин апам дайыма кыйналып жүрчү, менин апам дайыма кор болчу, менин апам тигиндей болчу, апам только кайгырып жашаган дейт дагы. Өзүнө кубанычта болуп жашаганга, кубанганга, эмоциясын сыртына чыгарганга, бактылуу болгонго, жашоодон ырахат алганга өзүнө уруксат бере албай жүрүп эле кетет да. Ошон үчүн өзүңүздүн бактылуу экениңизди дайыма балдарыңызга көрсөтүп турушуңуз керек. Бул жактан иштешиңиз керек. Аң сезимдүү болгондон кийин уже өзүңүз эле айтып баштайсыз. Балдарым мени коргоп кереги жок. Алар сиз балдарыңызды жакшы көрүп, балдар менде баары жакшы. Мен силерге ушунчалык ыраазымын. Мен деген көрсө өтө бактылуу адам экенмин. Менде деген ушундай бактылуу күндөр болгон деп балдарыңызга ошондой жөнүндө көп айтып турсаңыз, анан алар өздөрү ушундай биздин апабыз бар экен деп сизге ыраазычылык менен кайра кайтарып беришет. Туура биз ойлошубуз мүмкүн, балдарым кийин мен караганда мени карабай кетип калат. Нет, наоборот, биз аларга сүйүү берсек, алар бизге сүйүү менен кайтарат. Балдарыбызга биз ушунчалык мээрим берсек, алар кайра бизге мээрим менен кайтарат. Биз эмне берсек, биз ошо менен кайра жооп алабыз. Өзүңүздүн бактылуулугуңуз үчүн иштеңиз, балдарыңыздан эмес. Биринчи кезекте өзүңүз ошол бакытка, сүйүүгө тоюңуз, анан берип баштайсыз балдарга. Мейли? Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Менин атым Мырзайым. Саламатчылык. Атыңыз? Менин атым Мырзайым. Менин суроом, жашым 37-де. Менин суроом, менде
мындай психологияда кантип атайт, кандай эмне дейт, ошону ошо психологиялык жактан мен түшүнгүм келет да ушул нерсеничи. Мен өзүмдү өзүм түшүнбөйм да. Мени менен өзүм менен болуп аткан нерсеничи. Неме Ага. баягы жин оору дегенди, жин адамга жармашып алат дегенди психологияда кандай түшүндүрөт мен билбейм да. Анан ошондой немеден мен ооруйм да. Анан ошону мен Мгм. ооруйм деп моюма алгым келбейт. Бирок мендеги болгон признактар, диагностика ошентип коюлду да. Канча жылдан бери мен ошол оору менен ооруп, таппай жообуну. Анан психиатрга барып, психологко Мгм. барып, бүт дарыларын ичип, просто мындай успокоительный берет. Өзүм мугалим болуп иштейм да. Анан Мгм. мындай успокоительный бергенде гаңгирап баягындай болуп эле уйкум келип, сабагым өтө албастан аябай кыйналганмын. 2 жылдан ашык ошол дарыны ичип, анан акыры дамылга барып окут дешти. Кийин анан дамылларга барып окутсам, сенде жинлешкен экен деди. Мырзайым, Анан мырзайым, оо, мырзайым, оо. атыңыз. Сиздин М. ооруңуз качан башталган? Мен бул 9 классымда башталган да, ошондо мен 15-16 жашта болчумун да. Мени бир нерсе келип эле басып, үстүмө бир нерсе жатып алгандай, 15 анан жаштасыз, мындай 15 кыйналып жаштасыз. баштагам. Азыр менин суроома Ооба. гана жооп бериң. 15 жашыңызда башталган. Аха. Мгм. Бул учурда сиздин жашооңузда кандай нерселер болуп өткөн? Аябай катуу эмоционалдык, кандай стресс аркылуу өткөнсүз? Аябай катуу эмоционалдуу. Менин атам менен апам кичинемде ажырашып кеткен 6 жашымда. Ага. Анан мен ошондо күнүгө туруп алып, ата, апа, ата деп эле ыйлай берчү экенмин да. Күнүгө кетип барып. Анан Кичинекей кезиңизде. асманда Ага. ооба кичине ушу ажырашып кеткенден кийин анан асмандан самолет өтсө дагы ата мени алып кет деп мындай атама өтө сүйүүм чексиз болгон экен. Ага. Анан ошол Атаңызды мен ошол өсүп менен аткан көргөн эмессиз. Жакшы жок көргөнмүн, Ошол жакта кылдым. көргөнмүн. Мен азыр мен угуп аттым. Микрофонуңуздарды өчүрүп туруңуздар, пожалуйста. Ага, андан Атамды кийин көргөнмүн. кандай окуялар болду? Окуялар эмнеге тиешелүү? Мындай олуттуу Жашооңузда окуялар кандай болобу? катуу? Жашооңузда кандай? Жашооңузда кандай катуу стресс окуялар болгон ошол 15 жашка чейинки учурларда да атаңыздан алыс болгон үчүн кичинекей кезиңизде постоянно стресс абалда жүргөнсүз. Бул бир. Ооба. Дагы биз Мгм. кайсы учурда психикалык жактан аксап баштайбыз. Качан бизде катуу стресс болгондо. Биз адамдар эмоционалдуу болобуз дагы, анан эмоция постоянно бизде стресс боло бергенде анан мээ ошол нерсени көтөрө албайт дагы организм. И эмоциябыз мисалы кандай гана нерсе болбосун туура эмес реакция кылып баштайбыз. Мисалы элестетиңиз. Менин жакын адам өтүп кетти, мен только ошол нерсени гана ойлойм, менин оюмда ошол нерсе гана болот да, чыныгы болуп жаткан жашоону көрбөйм. Менин оюм бир гана ошол өтүп кеткен атамда болушу мүмкүн, же ошол жашоомдо мисалы күйөөм измена кылды, мен только ошону гана ойлойм, башка эчтекени көрбөйм да. Ошол сыяктуу сизде дагы какой-то бир катуу стресс болгон дагы полный фокусуңуз ошол жака кетип калган дагы. И ошонун айынан болгон болушуңуз мүмкүн. Бул жерде эми бизде дин тараптан караганда да жин кирип кетти деп айтышат, башка жакты деп айтышат. Но сиздики именно ошондой катуу эмоционалдык сбой деп коелу болгон да. Себеби дегенде азыр мен сиз менен сүйлөшүп баштаганда башым аябай прям чыңалып, уже ооруп баштады да. Кандай катуу стресс, андан башка дагы кандай катуу стресс абалыңыз болгон ошол учурларда? Мен 6 жашка чейин 5 жашымда мен ошо абам немеден Якутияда иштеген болчу. Ошо Россиядан келген. Анан Россиядан келген апам айтты, бардык немелерге, коңшуларга айтып чык, келсин деп үйдө баягы неме кылабыз деди. Адамдар чакырып мейман кылабыз деди. Анан коңшулардын үйгө кирип жүрсөм, бир үйдө эч ким жок экен. Анан бир чоң эле күйөөсү, уже мындай калтырап титиреп атам. Мгм. Чоң эле мындай күйөөсү неме
жүр кир деди. Анан кийин эме ушу аялымдын аты бар, Гүлдар эже барбы десем, жок, кире бер деди. Анан мен кирип эле анан кире бер десем, мен ичкерде экен деп кирип кете берип, анан ичкерге киргенде мени шарт кучактады дагы. Мени кучактап эле жатты да, жатып анан кийин мени өөп баштады. Беттеримден мен 5 жаш кызмын да, 6га толо элекмин, окууга бара элек болчумун. Анан өөп эле баштады. Анан мен мынандай кылып эле, качан Гүлдар эжеге келдим мен, кана Гүлдар эже десем, азыр келет Гүлдар эжең деп эле мени өөп баштады. Кийин анан мынтип эле чыгып кеттим, ол масыраак экен да, мындай мени мындай кармай албай калды. Анан жүгүргөн бойдон эшикке чыгып кетип калдым. Кийин апама барсам, абаң айтпайгин, абаң барып союп коет оны деген да. Ошондо азыр жүрөгүм титиреп кетип баратат. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде коркуп калганымды билбейм. Азыр кол буттарым титиреп кетти. Ооба. Эгер сиздин денеңиз реакция кылдыбы, демек ошол ситуация. Мисалы мен дагы эми как психолог катары, талдоо чебери катары мен дагы прям ошол жак точно да. Демек ошол ситуация менен иштеген эмессиз, сиздин ал ситуацияңыз менен эч ким иштеген эмес, сиздин катуу коркуңуз ошол эле ойдон калып калган дагы. Анан ошол ситуация баскандын орду аны кайра көбөйүп кете берип, ошол боль деп койсок болот да, оңой. Ошол акырында сизди именно ошондой ооруга айландырган да. И всё. Ошол боль Ошондон менен катуу коркуп иштешиңиз керек. калганым үчүн эркектерди мен аябай эме кылып эле турмушка чыкпайм деп, апам акыры тиесиң деп атып 25 жашымда турмушка чыктым да, анан азыркыга чейин балалуу боло элекмин да, мен аябай корком да. Күйөөм менен жакын мамиле болгондо даже мен коркуп, мен калч деп титиреп турам дайыма. Ошол коркуу, ошондогу боль сизде дагы деле жашайт да денеңизде. Биздин денебиз, биздин мээбиз баардыгында тең неме бар да, память бар да, баары эсине сактайт. Биздин ошондогу ошол кишинин колдору тиген денеңиз, ошондогу коркуулар бүт баары сакталып калган да. Ошон үчүн мындай аябай көп жакта боль бар. Бирок көпчүлүк айтышпайт. Балдарыбызга да көп маани бербейбиз. Эми балдарыбызды, конечно, сактай албайбыз да, жанында жүрө албайбыз дайыма. Бирок ушул аябай чындап келгенде аялдар үчүн аябай больная тема да. Сиз ошол жак менен иштешиңиз керек. Ошол жака барыңыз. Курска келдиңизби? Ооба, катталдым. Трансформация курска катталдыңыз, а? Ооба. Давайте азыр ушул боюнча практика жасаганга макулсуздарбы? Макул болсоңуздар, Ооба, макулмун. колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Ким макул? Все. Макулбуз. Макулсуздарбы? Давайте анда мындай практика бар, конечно, бизде трансформация курсунда бар, бизде тренажердо бар, именно ушундай ситуациялар менен иштеген бар. Азыр дагы примерно жасатсак болот. Мен именно ушундай 5 жаштан кичинекей кезинде ушундай зордуктоолорго кабылган айымдар менен көп иштешкенмин. Алар именно ушундай жашоодо, мамиледе аябай көп жабыркашат да. Анан бул биздин бир эле мамилеге эмес, бир эле сексуалдык жактагы мамилеге эмес, биздин жашообуздагы акчабызга чоң аябай таасирин тийгизет. Рак матки, рак груди, ден соолукка аябай чоң таасирин тийгизет. Чоң кезибиздеги деле эмне болду? Келбердүү? Чакырчы Эрхан. За секунду, чайник тоже поставьте, у нас чайник будет. Именно ушундай нерселер буга тилекке Сюда каршы налей. Сюда налей и сюда дополни. Холодный дополни. Близкий? А где Султан? Сейчас тогда. Вот, ошон үчүн ушундай нерселерге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек, айымдар жана мырзалар. Бул биздин баардыгыбыздын тең эле жашообузга аябай чоң таасирин тийгизген нерсе да. Тийишүүлөр, бир айымдын жашоосунда мындай нерсе сөзсүз бир жолу жок эле деген жолу болуп өтөт да. Азыр баарыңыздар тең терең дем алыңыздар, ниет кылыңыздар, микрофондоруңуздарды, пожалуйста, өчүрүңүздөр. Сураныч.
Келгенде эле дароо бул жакта азыр турабыз. Микрофондун светін басып қойсаңыздар, микрофон өчпөйт. Админ микрофонду өчүрө алабы? Микрофондорду өчүрүп коюңуздар, Мырзайым, сиз каяка кеттиңиз? Мен сизди көрбөй калдым. Мен мен Барсызбы? Да. ооба. Давайте түзө туруңуз, бут колуңузду кайчылаштырбаңыз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Барыңыздар тең, эгерде ким ушул практиканы жасай турган болсо, анда бут колуңуздарды кайчылаштырбай түзө туруп ниет кылышыңыздар керек да. Себеби дегенде биз азыр өзүбүздүн нейрондук байланыштагы именно ошол больго барабыз. Именно ошол больду трансформация кылышыбыз керек болот да. Биз андай учурларды эстегенде боль менен эстебей, себеби дегенде бизге эгерде боль болуп биздин нейрондук байланыштарда сакталып калган болсо, анда биз ошол ситуацияны эстеген сайын бизде ошол жака энергия кете берет. Ал энергия биздин акчаларыбызга керектүү энергия болот. Ал энергия биздин балдарыбызга керектүү, бакытыбызга керектүү, ден соолукка керектүү, жашоого керектүү энергиянын баардыгын мээ айтат. Ниет, сенин деген билесиңби, 5 жашта ушундай болуң болгон. Ошону деген курсагыңда болушу керек. Аны биз сыртка чыгара албасак, тияктан багабыз да, мындайча айтканда. Ошон үчүн ал жака энергияны жумшабаш үчүн аны уктатышыбыз керек. Мындайча айтканда, неактивный кылабыз да. Жок кыла албайбыз, конечно, бирок ошол учурда эстегенде боль менен эмес, как мындай жөн эле биздин бир жан дүйнөбүз ошол нерсени кабыл алып өтүш керек, опыт катары эле кабыл алып калабыз да. Азыр терең дем алып, демиңиздерди чыгарып, ниет кылыңыздар. Дал ошол больдон, ошондой больдордон арылып, именно зордуктоо боюнча, тийиштүү боюнча больдон арылып, жашоомдогу, мисалы, сиз балалуу болгуңуз келсе, мисалы, ден соолугумдун чың болгонун каалайм, мырзайым, сиз айтсаңыз болот. Балалуу болгум келет, бактылуу болгум келет да. Бизде мисалы врачтар эмне менен иштейт? Алар только последствия менен, уже болгон, көрүнгөн нерсе менен гана иштейт. Алар тереңине кирип. Эми айтыңыз, именно ниет кылдыңызбы? Ошол болду үстүнөн иштеп, Ниет кылдым. ал болду жок кылып, жашоомдо өзүмдөгү бар энергиямды үй бүлөмдүгү бакытка, бактылуу жашоомо, ден соолугума жумшагым келет. Прям жүрөгүңүз менен каалашыңыз керек бул жерде. Мен эчтеке кылбайм. Мен болгону жардам берген, жол көрсөткөн гана адаммын. Микрофон, пожалуйста. Микрофондоруңуздарды ашыкчаңыздар, өчүрүп туруңуздар, түз эфирге чыкпагандар. Sen basmadın mı Lina? Zatkanje mikrofonuңуз өчүп калды сизге. Ким админ болсо, Зинагүл, пожалуйста, микрофондорун өчүрүп койгула деп сураңгыла. Ооба, мен админ кылып коесузбу, өчүрүп турайын. Мен админимде жок болушум керек менимче. Наза Балтабаева деген өчүрүп турсаңар микрофонуңарды. Имерим дегендики күйүп турат.
Зейнагүл, сени организатор кылдым. Давайте прямо ошол ситуацияга барабыз. 5 жаш дедиңизби? 5 жашыңызга барыңыз. 5 жашка ошол учурга канчанчы жыл, кайсы убак, кандай эле эшиктен кирдиңиз, кандай учур болду? Прям ошол учурга барасыз. Терең дем алып демиңизди чыгарасыз. И ошол учурдагы сезимдериңизге көңүл бурасыз. Кандай сезимдер болуп атат, кандай коркуу болуп атат денеңизде. Ошол учурдагы коркуунун бардыгын азыр башыңыздан өткөрүшүңүз керек. Кандай коркууну башыңыздан өткөргөнсүз? Эмне болгон? Бүт баарын азыр башыңыздан өткөрүңүз. Сиз мага сүйлөп турушуңуз керек. Кандай сезип атасыз өзүңүздү? Мен эшиктен Мээрим. ойноп секирип келдим. Аха. Эшиктен келгенимде ошо Гүлдар эже барбы дедим, десем эшикке чыгып кире бер деди. Там ошол учурга Анан барыңыз. Полностью ооба, денеңиз менен ошол жака кетиңиз. Аха. Uzun koridordan kirip bardım. Barıp tuş үйдүгө кирсем, эч ким жок экен. Анан жок экен го Гүлдар эже десем, кел экөөбүз жатабыз деди дагы. Мен Ошол учурга барыңыз. Ачки таңганыңызды да көрдүңүзбү? Өзүңүз 37 жаштасыз. Ошол учурду көргүңүз келген эмес. Ошол учурдагы сезимдериңизди дагы айтсаңыз болот. Endi экөөбүз жатабыз деди да мен ушу кучактап туруп мени бетимден да мойнумдан өптү. Атат анан мени кой бериң деп чыгайын деп атсам, Гүлдар эже жок экен го десем деп коркуп кеттим. Мени өбүп баштагандачы. Чоң эле киши да. Анан апам мурун жат адамдарга барбагын, баягы чоң кишилерге жакын жолобогун, жүргүн десе барбагын, кем машинага отур десе түшпөгүн, колуна жете элесе барбагын, кыйкыргын, качкын деп апам өтө көп айтчу да. Анан неме Прям ошол учурга мындай барыңыз. башкача болуп титиреп кеттим. Ошол нерселер ооба, ошол апам айткан сөздөр эсиме келип кетти да. Анан жол болсо келип кетти дагы. Анан мен болсо качыш мындай шарт турдум дагы. Мындай туруп колумду силкип турганымда мас болгондон мындай болуп, мындай эки жака мындай болуп телтелеңдеп туруп калды дагы. Каяка кетасың? Берке деди. Жок. Гүлдар эже жок экен го дедим да жүгүргөн бойдон коридордон чыгып, мен жүгүрүп келаткан баягы секирип ойноп келаткан кыз мындай коркуп кеттим дагы. Келсем апам мен өңүң бопбоз го деди да. Өтүрүңүз. Жок. Азыр сиз ошол үйүндө отурган ошол учурдан чыкпаңыз пока. Ошол кишинин жасаган мамилесинде кандай коркуулар болду? Ошол учурдагы коркууңузду айтышыңыз керек сыртка чыгарып. Эки колум азыр титиреп атат, эки колум титиреп атат. Бүт денем Эмне деп айткыңыз келип атат? Ошол сөздөрүңүздү айтыңыз. Ичиңиздеги сиздин айтылбаган сөздөрүңүз сыртка чыгарылып айтылыш керек. Эмне деп урушкуңуз келип атат? Эмне деп сөккүңүз келип атат? Ошолорду бүт айтышыңыз керек. Sen чоң кишисиң, сен айбансың. Кандай кичине онун кызы менен 2-3 жаш чоң болгон экинчи уулу менен тең мен классташ болчумун да, кийин классташ болдум. Sen чоң кишисиң. Кандай сен уялбай өзүңдүн кызың менен балаң менен тең кыздарды мындай кыласың? Сен аялың барбы? Эми денеңизге көңүл буруңуз. Денеңиздин кайсы жеринде коркуу болуп атат? Эки тиземде. Дагы маткада барбы? Мырзайым, угулбай калдыңыз. Мырзайым, угулбай калдыңыз.
угулуп атабы? Бизде Да, көрүнбөй свет калды, свет өчүп калдыбы? о Кара. свет өчүп калды. Мындай светиңизди мага каратып жандырып туруңчу бетиме. Жок, мейли кереги жок светиңиздин. Мындай деле айта бериңиз. Кереги жокпу? Мгм. Ошол бүт денем калтырап титиреп атат. Мгм. Ушул Жаным учурдагы кыстыгып. денеңиздеги болгон сезимдерге көңүл буруңуз дагы, болушунча сүйлөңүз. Сүйлөңүз, ыйлаңыз, сыртка чыгарыңыз, айтыңыз. Мынау эки бөйрөк жагым дагы титиреп кытты да. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Ошол учурда ошол кишиге айта турган сөздөрүңүздүн баарын азыр айтышыңыз керек. Мындай кылыңыз азыр. Денеңизди болушунча, сиз ошондо катуу корккансыз да, денеңизди болушунча өзүңүздү эмне кылгансыз? Коркогонсуз да. Азыр болушунча денеңизди моундай кылып бекем басып, төртпүштүү болуп туруп жерге жатсаңыз болот. И тиги кишинин прям келип прям кармайын деп, ошол учурдагы колдорун азыр денеңизден сезишиңиз керек да. Себеби именно колдору тийген сайын, сизге жакындаган сайын, сизге тийген сайын сизде жагымсыз сезимдер болгон, ошолордун баардыгын чыгарышыңыз керек сыртка. Жатыңыз дагы прям бекем бүрүшүп, эгерде кыйкыргыңыз келсе, подушканы алып эле кыйкыра беришиңиз керек. Ошондогу кыйкырылбай калган, айтылбай калган, чыкпай калган да сизче эмоцияңыз. Мага тийбе дегим келип атат. Мага тийбе, колуң кармаба мени. Колдоруң менен кармаба мени. Мага тийбегин, жакындабагын дегим келип атат. Ошол моменттеги жагымсыз сезимдердин баардыгын айтып сүйлөп чыгарыңыз. Мага тийбе, мага жакындаба. Мен өзүм кичине гана кыз болсом, 3 жашар, сен чоң киши болсоң кандай уялбай, кандай ой менен мени өп атасың, кандай колдоп, кандай ой менен мени кармап атасың. Да, чыгарышыңыз керек полный. Болушунча денеңизди моундай кылып, болушунча денеңизди неме кылыңыз, моундай. Тырыштырыңыз да болушунча, ошол тырыштырып туруп анан кийин кое беришиңиз керек. Пока болушунча тырыштырыңыз, бутуңузду, колуңузду прям төртпүштүк болуп жатып алып. Мени кармаба, мага колуң тийгизбе. Болсоң тийгизбе, мага колуң тийгизбе. Подушканы оозуңузга коюп кыйкырбайсызбы? Барбы мүмкүнчүлүк? Үнүңүз менен чыгарышыңыз керек. Болушунча кыйкырсаңыз. Башкаңыздар да эгерде ушул практиканы жасап жаткан болсоңуздар, ушундай кылып жасашыңыздар керек да. Денеде калып калат жана зажимдерчи. Анан ошолор кийин жыйынтыгын көрсөтөт. Көбүнчө коркуу маткада болот. Көктө болот. Животы чече баштаган сенде. Молодец, чыгарыңыз да. Сүйлөп, кыйкырган именно ушул биздин эмоцияны, денени жеңилдете турган нерселер, просто биз ага маани бербей келебиз да. Силер канчалык сүйлөгөн сайын, азыркыдай болуп кыйкырган сайын дене жеңилдейт да. Жаны бекитип алып кереги жок.
жардам бергиле деп кыйкыргам. Aha, эми кыйкыра бериңиз. Жардам бергиле деп кыйкырсаңыз болот азыр дагы. Качан жеңилдик келгенге чейин жасаңыздар, качан жеңилдик келип денеңиздерге ошого чейин кыйкырышыңыздар керек. Жок эле дегенде бир 10-15 мүнөт кыйкырыш керек да негизичи, если по-хорошему. Siz yapmanız barбы? Кичине жеңилдедиңизби? Ооба. Аса жеңилдедим. Ага. Эми терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Ал кишини алдыңыздан элестетиңиз. Эми ошол кишини элестетип туруп айтыңыз. Аты ким дедиңиз? Аты Мейли атын деле билбесеңиз эчтеке болбойт. Ошол кишини просто элестетиңиз дагы айтыңыз. Не бир нерсе да. Бир аба или там ким да. Сиз не дейсиз? сиздин апаңыз постоянно этиятта мындай болбо, тигиндей болбо деп сизге айтып жүргөнү, демек сиздин апаңыздын коркуулары болгон да. Апа канчалык балам мынтип калбасын, балам тигинтип калбасын деп корккон сайын биз балдар именно ошол жака барабыз да, именно ошол корккон жолго барабыз да. Эгерде сиздин апаңыз ага чейин сизди эскертип жүргөн болсо, демек апаңыз андай ситуациядан коркуп жүргөн, балким өзүнүн башынан өткөн, балким просто коркуп жүргөн да. Биз ошон үчүн балдар үчүн корккон сайын балдарды ошол жака түртөбүз. Тынчсызданган сайын балдарды оорубасын деген сайын балдарды наоборот оорутабыз да. Сиз азыр алдыңыздан апаңызды элестетишиңиз да керек дагы, айтышыңыз керек. Апа, Апа, менин башымдан өткөн окуя менин башымдан өткөн окуя көрсө сиздин коркууларыңызга тиешелүү экен. көрсө сиздин коркууларыңызга тиешелүү экен. Мен адашып, сиздин коркууларыңыз менен жашап келиптирмин. Мен адашып сиздин коркууларыңыз менен жашап келиптирмин. Сиздин коркууларыңызды мен Сиздин коркууларыңызды мен иш жүзүнө ашырыптырмын. иш жүзүнө ашырыптырмын. Апа, сизге тиешелүү коркууларыңыздын баарын Апа, сизге тиешелүү коркууларыңыздын баарын мындан ары мен өзүмдөн чыгарам деп туруп, денеңизден как будто бир апаңыздын бир коркууларын денеңизден алып салгандай бир сезимдерди сезишиңиз керек да азырчы. Денеңиздин кайсы тарабында турат? Балким полный эле кийгизип койгон апаңыз сизге. Ушундай бир образда жин деп атпайсызбы? Ошол сыяктуу кирип кеткенде эле ошону прям алып чыгышыңыз керек да денеңизден өзүңүз эле. мындан Терең ары дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Апаңыздын коркууларын денеңизден алып чыгыңыз. Денеңиздин кайсы тарабында турат? сиздин коркууларыңызды мындан ары мен денемден чыгарамын. Ишке чыгат.
башыма Мгм. корона сыяктуу мындай тагылган экен да, ошол коркуулар менин башыма корона сыяктуу кийилгендей сезилип атат. Анан мойнумдан дагы кишенделгендей бир нерсе кишенделген, узун зынжыр менен белимден кишенделген, эки тиземден кишенделген, кийин барып эки кызыл ашыгымдан дагы кишенделген болуп Бүт сезилип атат. бардыгын чечип, Оор ошонун темилген. ошонун баарын чечип денеңизден апаңызга бериңиз бардыгын. Ал апаңыздан келген программа коркуу тоже программа. Мына тамагым булуп жатат дегендер сиздер сүйлөшүңүздөр керек. Сүйлөп айтышыңыздар керек, айта турган сөздү. Тиги адамдарга тиешелүү болсо ошол адамдарга айтышыңыздар керек. А сиз азыр апа мындан ары бул программалар сиздики, мен сизге таандык болуш үчүн бул программаларды адашып өзүмө алып алыптырмын. Сизге ыраазычылык менен кайтарып бердим деп айтып чыгарыңыз, Апа, мендеги бул бардык коркунучтар, бул бардыгы сизге тиешелүү. Мен сизге таандык болуш үчүн ушул коркуулар менен жашап келгенмин. Бул коркуулардын бардыгы сизге таандык болгондуктан мен сизге ыраазычылыгым менен кайтарып бердим. Бериңиз. Терең дем алып демиңизди чыгарып, денеңизде эчтеке калтырбай, полный апаңыздын коркууларын, апаңыздын программаларын бүт өзүнө бериңиз дагы. Качан денеңиз бошогонго чейин бериңиз. Мен көбүрөөк матка тараптан сезип атам да, себеби коркуу көбүнчө көбөйүп отуруп маткага түшөт да, боюңузда болбой атканында себеби ошондон. Сизге тиешелүү, сизге ыраазычылыгым менен кайтарып бердим мендеги бардык коркууларды. Өтө жеңил дедим. Эми тиги адамды көрүңүз дагы айтыңыз. Сиз менин жашоомо апамдын программасын көрсөтүш үчүн келген экенсиз. Сиз менин жашоомо апамдын программасын көрсөтүш үчүн келген экенсиз. Мен бүгүнкү күнгө чейин сизди көргүм келбей, Мен бүгүнкү күнгө чейин сизди көргүм келбей, сизди кабыл албай, сизге көптөгөн энергиямды жумшап жашап келдим. Мен сизди кабыл албаган сайын, өзүмдөн түрткөн сайын, өзүмдү кабыл албай жашап келиптирмин. Сиз мага берген тажрыйбаңыз үчүн ыраазымын. Апамдын программасын көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазымын. Мен сизди өзүмдүн жашоомдон, аң сезимимден кое бердим. Болду. Ал кишиге тиешелүү өзүңүздүн денеңиздеги көптөгөн энергияңызды алып аткан жана сиптер, канал жанагы энергияңызды алып аткан бүт бардыгын алып, прям денеңизден алып жылып туруп, прям ошо киши менен чогуу кое бергениңизди элестетишиңиз керек азыр. Сиздин энергияңызды, жашоого керектүү энергияңызды соруп келген да ал. Ошол мынау дабарсык матка тарабында өтө көп ошол ак жиптер кеткендей жык. Ошол картиналарды мээңизден чыгарыңыз. Ошол колу менен кармаган да ал киши, по-любому кармаган, буттарыңызды кармаган, беттериңизди кармаган, ошолордун баарын бүт денеден алып, кайсы жакта калган немелер, памяттарчы, каягы эсине сактап калган, денеңиз эсине сактаган, моюндарым, беттерим деп атпайсызбы, денеңизди кармалаган, ошолордун бүт баарын денеңизден алып тиги кишиге берип, бүт кое бериңиз денеңизден. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз.
дем алган сайын денеңизден чыгып атканын сезишиңиз керек. Тез терең дем алып, демиңизди чыгарып туруңуз. Эми ал кишини такыр кой бериңиз жашооңуздан. Эми биз эски программаны алгандан кийин анын ордуна дароо жаңы программа киргизишибиз керек. Эми сиздин максатыңыз эмне? Максатым балалуу болуу. Кандай максат менен келдиңиз? Балалуу болуш үчүн келдиңиз. Демек, азыр алдыңызга максат коюңуз дагы алдыңыздан өзүңүздүн балалуу болгон жашооңузду көрүңүз. Эгерде сиз балалуу болсоңуз, балаңыз именно ушундай коркууңуз менен төрөлмөк да. Биз ушул эле өзүбүздөгү коркууларды, өзүбүздөгү болдорду жаман жери балдарыбызга беребиз да. Сиздики дагы жакшы, балалуу боло элексиз, эми балаңызды сиз сүйүүңүз менен төрөгөнгө, энелик мээримиңиз менен, коркуу менен эмес, именно ишенич менен, жараткандан кандай бала берилсе, ошол бала ошондой мүмкүнчүлүктөрү менен өзүнүн жашоосуна кете турган кылып, төрөй турган болуп ниет коюшуңуз керек да. Арка жагыңыздагылардын баардыгын кой бериңиз, эми фокусуңузду только алды жакка коюңуз. Денеңизде ысык сезим пайда болдубу? Жылуу энергиянын келип баштаганын сездиңизби? Менин жан дүйнөм ар дайым тоз тополоң болчу да, азыр мындай жан дүйнөмдө тынчтык пайда боло баштады, мындай тынчтык болуп, өзүмдү жай кармап калдым. Ар дайым тревогада жүрчүмүн да, мындай калтырап, титиреп, бир нерсе болуп Ошол кете тургандай. момент калып калган. Ооба. Ушул эле мен айткан практиканы сизге кеңешим дагы 2-3 жолу кайталап жасаңыз. Себеби дегенде азыр сиз түз эфирде жасадыңыз, балким эмоцияңыз дагы толук чыкпай калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу кылып эле дагы чыгарып, эч ким жок мүмкүнчүлүк болушунча, эч ким жок болгон жакшы да, ошондой тартынбайбыз да биз. Чыгарып дагы ошол учур менен дагы барыңыз. Анан ошол учурда кайра келгенде апаңызга айткан, апаңыз барып сизге болушпай койгонун, мен үчүн мынтпей койду деп апаңыз менен капачылык болгон болушу мүмкүн, атаңыздын кетип калганы менен болушу мүмкүн. Баардыгы сиздин жашооңузда кошул ташыл болуп кеткен дагы анан башталган да. Хорошо? Трансформация курсунда дагы ушул сыяктуу эле берилген практика. Апага ошол боюнча капачылык менен дагы иштеңиз. Сизден сунушум себеби трансформация курсунда именно ушундай ситуацияларга тиешелүү дагы практикалар кенен эле бар да. Тренажерде барсызбы, жоксузбу? Тренажер жок. Мен сизге биринчи жолу катталдым неме трансформацияга. Анда хорошо. Анда трансформацияны жакшылап окуңуз и фокусуңузду көбүрөөк максатыңызга коюңуз дагы. Ден соолугуңузду именно ошонун айынан эле аксап келгенсиз, башка причина жок. Ошол киши атаңыз, анан апаңызга болгон капачылык. Хорошо? Мейлиби? Баары жакшы болот. Рахмат. Терең дем алып, Рахмат. чыгарыңыз. Рахмат. Рахмат сизге, ыраазымын. Көрдүңүздөр да, айымдар, биздин жашоодо ушундай биз билбеген көптөгөн нерселер бар. Биз аны билбейбиз. Башкаларды күнөөлөп жашап келебиз, бирок баардыгы өзүбүздө жашообуздагы баардык жообу өзүбүздө. Өзүбүздөн тапсак болот. Бирок ага именно бизге билим керек да. Эгерде колубузда билим болсо, мунун баардыгын мен азыр асмандан алган жокмун. Бул билим, мен болгону билимдин жардамы менен эле жасаттым. Мисалы азыр түшүнбөй да жатышыңыздар мүмкүн. Эми ушинтип эле койсом эмне болуп калабы, анан ушинтип койсо эле эмне анан айыгып кетеби депчи.
Биз адамдар эмоционалдуу адамдарбыз да, биз адамдар сезгичпиз, сезе алабыз, биз адамдар эсибизге дайыма сактайбыз. Ушундай башыбыздан өткөргөн нерселерди эсибизге сактап, жана ошону өзүбүздүн кийинки жашоолорубузга алып кетебиз. Ушундай напряжение, эмоциональный напряжение болушу мүмкүн жашоодо түрдүү да. Эмоционалдык түрдүү учурларыбыз болгон болушу мүмкүн да. Мисалы кичинекейибизден катуу иттен коркуп калсак, кийин деле ошол иттерди көргөндө корко беребиз. Эсиңиздерде барбы да? Кичинекейибизде колубузду бычак менен кесип алган болсок, кийин деле ошол бычакты көргөн сайын колумду кесип албайын дей беребиз да. Себеби дегенде именно бул сезимдер бизде калып кала берет. Эмоция, именно сезимдер баардыгын эсибизге сакташыбыз керек да. Мисалы бир жерден колубузду күйгүзүп алдыкпы, өмүр бою эле балдарыбызды күйгүзгөндөн коркобуз, өзүбүз сууга күйүп калгандан коркобуз да. Ушул сыяктуу сезимдер биздин эсибизде сакталат да, ал да биздин мээбизде сакталат, анан ошол биздин жашоодо ишке ашып келе берет да. Ал жөн эле эмес, биздин энергиябызды дагы алып кете берет. Биз именно ошондой сезимдерди жок кылып, ошондой страхтарды, коркууларды, түрдүү блокторду жок кылыш үчүн болгону бүгүнкү күндө бизге эмне керек? Билим эле керек. Биз канчалык корккон сайын, канчалык азыркыдай түрдүү блоктор менен жашаган сайын биздин жашообузда андан бетер өзүбүздүн эле жашообузду аркага тартабыз. Ошон үчүн билимдер керек экен. Мисалы мен трансформация курсунун жардамы менен азыркы айымдыкындай ситуация менен аябай көп кыздар менен иштештим. Башында ушундай жеке иштешкенимде көп кыздар менен иштештим. Турмушка чыгып, прям турмушка чыга албай, акчалары көбөйбөй, аябай жакшы прям мединститутты бүтүп, ушунчалык жогорку билимдүү болуп, бирок ошондо дагы өзүнө ишенбей, мен алып кете алам бул билимди деп кайра ушунчалык карасаң красавица, жөн эле көрсөң сүйүп каласың жанагы кызды. Карасаң эле жигитим жок, мен корком эркектерден. Эмне болду жашоомдо ушундай болгон? Коркуп, акырын басып келген кыздар кийин ушундай блоктордон арылгандан кийин жөн эле ачылып, красавица болуп, турмушка чыгып, бактылуу болуп, өздөрүнүн карьерасын алып кетип, ушинтип кеткен кыздар аябай көп болгон да. Жолдошу менен постоянно алыс жашашат. Эмнеге причина карасаң эле ушундай эле ситуациялар тоскоол боло берген да. Вот. Ошон үчүн ушундай биздин балалыктагы биз билбей калган, унутуп калган бул жактан айтып атпасыздарбы, эсимде жок качан. Кандайдыр кайсы бир учурда болгон болушу мүмкүн. Жана мындай нерсе биздин эле эмес, биздин ата энебиздин дагы башынан өткөн болсо, ал биздин жашообузга мисалы азыркы Мырзайымдын ситуациясында апасынын корккон сезимдери кызынын жашоосуна келген да. Атаныкы деле келе берет балдарга. Бул эмне? Ал аялдык. Вот ошон үчүн сиздерди эмне үчүн трансформациянын себеби именно ушундай коркуулар менен иштесек болот. Хорошо. Да, сурооңуздарды бериңиздер, айымдар. Дагы кандай сурооңуздар бар? Бүгүн бизде Zoom'да түз эфир. Мен берсем болобу? Да, саламатсызбы? Болобу? Да, угуп атам. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Менде мындай да. Кечээ разбор жасадык эле Элзат айым менен. Анан апаң менен апаңдын орду такыр жок. Атаңа бир тууган болуп алгансың дейт да. Мен да ушу чоңойгом. Анан жада түштө обед немеде эфирде убактым болбоду. Тээ убагым жетишпей калдым. Анан ошолорду иерархия менен иште деди, аны жасап жатам, аракет жасап. Анан мына жолдошум менен болгон мамиледе ушу мен эч нерсе сурай албайм да. Сурагандан корком, баары бир жок дейт депчи. Ошону кандай, эмнеге ошондой дейт да. Сиз чоң ата чоң энеңиздин колунда чоңойгондо чындыгында иерархия менен адашып, ата энеңизди бир тууган кылып аласыз да. Это нормально. Андай мен дагы иштегенмин. Ата энебизди бир тууган кылгандан кийин тем более биз алардан энергия ала албай калабыз да. Себеби дегенде сиз аларды эсептейсиз да, мен ата энем эмес депчи. Ата эне иерархиясы практикасы берилди го. Ошол менен иштеңиз. Да, ошол менен иштеңиз. Анан баары бир жок дейт дегениңиз, ал сиздин эле чечим да. Иерархияны коюп туруп, сиз бересиз, мен алам. Сиз чоңсуз, мен кичинекеймин. Сиз атамсыз, мен кызыңызмын деген ушундай сөздөрдү кайталап айта беришиңиз керек. Эмнеге? Анткени биз ошондой сөздөрдү айткан сайын
Биз өзүбүз билебиз да, акылыбыз менен билебиз, баарын түшүнөбүз, но биздин ички дүйнөбүз билбейт да. Себеби дегенде биз кичинекей эле ачка болгон учурда биздин ата энебиз чоң энебиз болуп калган да. Мисалы мен көпкө чейин ошону өзүм менен ушул методика менен иштегенде түшүндүм. Мен апамды адашып, чоң атамды апага деп жүрүпмүн да, элестетиңиз. Ал киши мага аябай жакын болгон үчүн, ким мага жакын болгонго мен ошол кишини апа катары сезеткенмин дагы. Анан ыйласа, бир жакын нерсени эстесе, жылуу сезим десе эле мен чоң атамды эстей берем да. Жылуу апа деген менде мындай нерсе жок болгон да. Аны аябай көп убакытта келтирдим ордуна. Бирок дагы деле кайра эле стрелкам чоң атама бурулуп кете берет да меникичи. Мындай Иштешиңиз чоң керек энеме. да. Анан Чоң жолдошуң энеңиз. мененчи жолдошуман ошо Жолдош мен бир нерсе сурасам эле дагы 5 сом сурасам деле мындай жок деп турат да, мындайчы жок деп эле. Ушундай. Бирдеке жолдошуңуздан ала сурасам ошо албаганыңыз жини өзүңүздүн келет ата да. энеңизден ала албаганыңыз. Жолдошуңуздан ала Ошондой да. албаганыңыз өзүңүздүн ата энеңизден ала албаганыңыз. Менин ата энем мага бербейт дейсиз, ошон үчүн жолдошуңуз бербейт сизге. Ата энем азыркы колдоп аябай Элементарно мынча. элементарно өзүңүздүн апаңыздын сүйүүсүн ала аласызбы? Барып кучактап, бетиңизден өптүрүп, Жок. айтып, Апа жакшы дей көрүп. элекмин дагы эле. Вот апа До сих дешиңиз пор апа керек. дей элекмин. Барбы көтең? Экөө тең бар, Кудайга шүгүр бар. Бирок Бар кезинде атамы апа ата деп. ака дейм, апамы абже дейм да. Нет, апа ата деңиз. Чоң ата чоң энеңизден уруксат сураңыз. Практикада мага уруксат берип койгулачы, мен апа ата дейин деп. Алар өздөрү ооба сен апа десең болот, ата десең болот дейт. Себеби дегенде сиз аларды апа ата деп көнүп калган үчүн өзүңүздү как предатель катары сезе бересиз да. Мен аларды предавать эттим, мен ушинтип багып чоңойтсом, чоңойгондо алар мен аларга ыраазы болбогон катары сезип, күнөөлүү сезип баштайсыз. Ошон үчүн биринчи кезекте алар менен иштеш керек да, анан апа менен иштеш керек. Аны билет, Элзат өзү да чоң энесинин колунда чоңойгон кыз да кантип иштешти билет, көрсөтөт, айтты. Ошо. Хорошо? Анан азыркы жанагы менин астымдагы айтты го эме кыз. Ошолдой болуп мен да кичинемде бир көчөдө ошол айылда жашап жүргөндө бир орукчаныраак бир бала бар эле да. Менен бир 2 жаш, 3 жаш эле чоң болсо керек. Бирок анын ою эмне экенин билбейм. Просто ал биз жолдон өткөндө коркчу элек да, өтө албайчы, жолдон өтө албай коркчу элек. Анан ошону көчөдө эч ким жок болуп калып, ошол эле көчөдө жүргөн болуп калса, тиим эле өтө албай, сабакка жете албай же үйгө кете албай, ушул жерден өтө албай аябай коркчумун да. Даже ошо бир жолу кармап алып, мынтип мойнума мындай кылып бууган да. 2 колдоп алыпчы. Анан азыркы практика жасап атканда ушундай ушу жерим дагы ооруду да мынтипчи. Дагы ошол эле практиканы да жасасам болобу? Мен дагы Ошол ошого. ситуацияга бардыңызбы? Да, ушундай кылып эле жасасаңыз болот. Ошол ситуацияга барып, ошондо айта албаган сөздөрүңүздү айтып, ошондо мен коркуп атам, мен кыйналып атам, жардамга деп ошол учурда сурагыңыз келген да, ошолор айта алган эмес да, сыртка чыкпай калган, коркууларыңыз чыкпай калган. Ошону азыркыдай кылып кыйкырып, прям сүйлөп чыгарышып калышыңыз керек да. Андан кийин бир күнү чыгып алып барып алып, анан кийин коркутуп алдым аны. Анан өтүп калдым, бирок чыбыгым жок болсо дагы корком. Ушундай ситуация болчу эле да. Ушу бир канча жолу кайталанып, ошо жолдон өтүшү эле мен үчүн жаман проблема болот эле. Анан азыр ошол аябай эме келди анан эме дейт да. Кечээ дагы баягы эме разбор болуп атканда эме дешти эле да. Мына буулугуп ыйлайын деп атасың, мына жериң эле ачышып атат, эчтеке чыкпай атат депчи. Ошол баягы кармап мынтти деп же ошодон да болушу мүмкүнбү деп сурайын дегем. Аны эмоция деген Ошодон практика менен коркпой көрөбүз. Эмоция деген практика болот. Ошондо иштейсиз. Эмоция дегенди иштегениңизде дагы, ошол практиканы аткарып атканда дагы көп трансформация курсунда атайын эмоция деген өзүнчө модуль берилет. Ошондо ата апанын алдында биринчи кезекте ата эненин алдында эмоция чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде биз ата эненин алдында сүйлөй албасак, ата эненин алдында оюбузду айта албасак, ата эненин алдында эмоциябызды чыгара албасак, башка эч кимдин алдында биз чыгара албайбыз. Эгерде ата энебиздин алдында көптөгөн тыюулар болсо, үнүңдү чыгарба, отур, сүйлөбө, баспа деген болсо, анда биз эчке чыгып алып да үнүбүздү чыгара албайбыз.
Ал ошол ата эненин алдында иштөө деген практика болот, ошондо иштейсиз, хорошо? Рахмат ийгилигиңизге. Да, трансформация курсуна мен жума сайын суроо жоопко чыгып турам, ал жактан дагы эгерде сиз жасаган болсоңуздар практиканы сурооңуздар дагы болот, ошондо дагы берсеңиздер. Саламатсызбы? Рахмат. Суроо берсем болобу? Да, саламатсызбы? Да. Менин атым Нургыз. Мгм. Мен сүйлөй албай калдым. Бук бар, ичимде бук чыгара Терең албайм. дем алып. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Сиздин эмелериңизге кат жазып атам, бирок такыр эле баша аламан. Эчтеке, даже ата энемдин ордун, даже өзүмдүн ордумда таба албай атам. Анан Башында бир ошондой болот. кафеде отурсам, чогуу отурган эже эле карап туруп эле сени аябай блоктоп коюптур кайненең деген да. Бирок баягы ушу кайненемдин көзү өтүп кеткен. Кайненем менен деле жакшы болчумун. Бирок кайненемдин бир эмеси кетпесең кетип калбай деп эле ушинтерсиз да, мен ошондон блокпу деп ойлойм да. Анан сен ыйлаганың деле бүт, сүйлөгөнүң деле кайненең болуп калган турбайбы деп айтканда мен ошо блоктон кантип чыксам болот? Сиз трансформация курсуна окуп баштадым деп атпайсызбы? Ал жакта лоялдуулук деген практика болот да. Биз кайненебизге да лоялдуу болобуз, чөйрөгө болгон лоялдуулук деген бар, үй бүлөгө болгон лоялдуулук деген бар, анан ата энеге болгон лоялдуулук деген бар да. Биз чындыгында бекеринен кыргыздарда кайнене менен келиндин камырын жуп аласыз бир деп айтылбайт да. Кайненебизге да окшош болобуз, кошунабызга деле окшош боло беребиз, коллегаларыбызга деле окшош боло беребиз, чөйрөбүзгө деле окшош боло беребиз, ата энебизге деле, күйөөбүзгө деле окшош кала беребиз. Сиз иштесеңиз болот. Анан негизги Ушу иштеп бөлүгүңүз атам. эмнеде? Болушуңуз керек. Негизги бөлүк. Эмоцияңыз жабык. Көкүрөгүм ачылбайт дегиле. Анан иш баштайм, жакшы эле баштайм, иштейм, тим эле монтип даже үйүмдү жолдошума таштап, бала чакама берип иштейм. Алдыга жылайын дейм, бирок жыла албайм. Акча табам жакшы эле, бирок эмне болуп кеткенин деле билбейм, ишылса бирден болуп калат, же мындай жылып келет эле, стоп. Жок да. Аракет кылам, жылам, бирок жок. Жолум дегиле мындай шар кете албайт да. Анан ошо менин блогумдагы балдарыма таасири тийеби деп корком да. Жакшы эле аракет кылып балдар менен деле табабыз, бирок Сиз корккон сайын балдарыңыздын жолун торойсуз. Сиз канчалык өзүңүзгө ишенген сайын, балдарымда баары жакшы болот деген сайын балдарыңызда баары жакшы болот. Сиз канчалык коркуп, эртең балам, эртең үй бүлөсүнө мындай болсо экен, мындай болбосо экен, балам жакшына жүрсө экен, аман эсен жүрсө экен, туура аман эсен деп айтсак болот. Балам эртең аварияга учурабаса экен, балам жолдо жүрүп мынтип калбаса экен, балам ооруп калбаса экен деген сайын биздин ошол нерсенин баардыгы жолу болбой калбаса экен, биз тилекти дагычы мындай жакшы сөздөр менен айтышыбыз керек да, балдарыңызга энеси да жакшы сөздөр менен айта бериңиз. Анан пока курста, конечно, сиздерде жаңы эле башталбады мынау. Бир эле закон берилди иерархиясында. Бизге дагы 23-үнө чейин только иерархия закону эле берилет. 23-үндө анан дагы дальше берилип баштайт трансформация курсучу. Ошон үчүн пока берилген сабактарды эле ой бул жакта түшүнүп кереги жок. Сиздер түшүнбөсөңүздөр деле сиздин аң сезимиңиздер сиздерден акылдуу болот, алар баарын түшүнөт. Иерархия. Атам бул жакта, апам бул жакта деңиздер, ал жакта автоматически энергия кетип баштайт. Капачылыктан арылдым деп азыркы окшогон практикаларды аткарып иштедиңиздерби? Кадимкидей жан дүйнөңүздөрдөгү жеңилдиктерди сезип баштайсыздар. Трансформация бизде мээбизде эмес, трансформация биздин сезимдерде болот. Биз канчалык өзүбүз менен иштеген сайын сезимдерибиз тынчып калат, жан дүйнөбүздөгү ызы чуу токтой. Биздин жашообузду 95% башкарган программа ошол биздин жан дүйнөбүздөгү, ички дүйнөбүздөгү программалар да. Биз сиздер менен берген программа бул трансформация курсундагы программа, бул биздин аң сезим менен иштейт.
Ошон үчүн сиздерге түшүнүксүз болуп атат. А мээ бул жерде мээге түшүндүрүп кереги жок эчтекени. Наоборот, мээни токтотуш керекпиз. Мээ токтоп, мен ушул программа менен ушундай жашоо менен иштеп атам деп. Сизден алалы шалдырат эми. бардыгы болот ордуна. Эң башкысы сиз эмне максат менен келдиңиз? Ошол максатка фокусуңузду коюңуз. Берилген практиканы түшүнүп атасызбы, түшүнбөй атасызбы, иштей берсеңиз эле 1 жылдан кийин, ну хотя бы ладно, 1 айдан кийин сиз уже түшүнүп баштайсыз, кадимкидей кабыл алып баштайсыз. Жана башында айым айтып атпаймынбы, мен былтыр келдим эле эчтекени түшүнбөй кетип калдым. Түшүнүштүн кереги жок бул жерде. Аткара бериш керек. Ошо угуп элатам, бүгүн кечке угуп чыктым, бирок деги эле бир мындай оюмду бир жакка кое албайм, жакшы эле келет, анан уйкуга тартат, шалдыратат, уйкуга тартат да. Да. Уйкуга тартканы демек каршылык боло берет да, анан мээңиз иштеп атат да. Мээ билет дагы сиздин бойлуңуз бар экенин билет. Ал бойлуңузга барсаңыз ыйлайсыз, сизге больно болот, а больно болгон жака мээ алып баргысы келбейт дагы, анан лучше укта дейт да, анан уктатат. Бойлу кайсы учурда сизде аябай жашооңузда больно болгон, ошол учурларыңыз менен иштешиңиз керек. Мисалы азыр бизге Мырзайым прям молодец, сыртка чыгып канчалаган айымдардын бойлун таап чыкканга жардам бердиби? Ошол сыяктуу болдоруңуз болгон болсо, алар менен дагы иштешиңиз керек. Биринчи кезекте боль барбы? Биринчи кезекте боль менен иштеңиз. Анан мээни көбүрөөк токтотуңуз. Азыр мен практика жасайм. Мен бул практиканы аткаргандан кийин менин эртеңки жашоомдо ушундай болот. Мен ошондой жашоону каалайм. Мен ошон үчүн бул практиканы жасап атам деп мээге түшүндүрүп айтасыз. Анан көбүрөөк терең дем алып, көбүрөөк демиңизди чыгарасыз. Дем алуу боюнча да практикаларды жөнөтүп коеюн да. Ошону угуп эле көбүрөөк иштешибиз керек экен анда, Да, сезим менен көбүрөөк иштеңиз. Чоң рахмат, Алла Анан ыраазы болсун. практиканын арасын кайра жасай бербеңиз. Практиканын ортолугу жок дегенде бир жарым саат, 1 саат болуш керек. Тынбай жасай бербеңиз. Тынбай жасай берсеңиз Жок, мээңиз тынбай жасаган жокмун. Башым чарчап кетет экен анда. болбойт ал. Эс алып тастадым. Эс алып тастадым, анан Жарым саат, ошентсем 1 саат. деле болбойт. Да. Саламатсызбы, Заткан эжек? Да, саламатчылык. Менин атым Айнагүл, 36 жаштамын. Кесибим боюнча врач, акушер-гинекологмун. Ушул карьерамдан сот иштерине туш келип калдым. Ошол боюнча анын акча маселеси боюнча келип калдым сиздин курсуңузга. Кундуз Таштанованын окуучусу боломун. Карьерада эмне болду дейсиз? Карьерамда дежурстводо турганмын, төрөтүү үйүндө Осложнение. Микрофонуңузду өчүрүп туруңуздар. Эмне болду дейсиз? Дежурстводо бир келинди төрөткөнмүн. Ал келин патология менен төрөдү. Баласы дагы давление чек менен. Ошол келин аркылуу жалп болуп, ошонун анан соттошуп калдык. Карьерада коллегаларым менин боюмда бар болчу анда, 4-күнчү кызым боюмда бар. Ошол жалгызданып калдым да. Коллегаларым бирге болуп мени жалгыз таштап койду да. Төрөткөн врач мен болуп, мен жооп берип калдым. Ошондо азыркы учурда сиз ошол ситуациядан кийин эмне, өзүңүздө кандай болуп атат? Стресс? Кызымды төрөп, бир жагынан сот иштери болуп, депрессияга түшүп калып, азыр эми 2 жылдан бери үйдөмүн. Ишке чыга элекмин, ошол медицинадан 2 жылга четтеткен. Ол сот болду, жогорку сот дагы болду. Азыр эми гражданский сот деп коет экен, ошого да бериптир. Акча өндүрүү маселесинде. Мен ал келинге жардам берип төрөтөм деп кайра айыптуу болуп калдым да, жалгыз өзүм. Да. Ошондо бул жерде деген сиздин жашооңузда эмне болуп атат? Подстава, да? Подстава. Ну, как предательство, да?
Да. Сиздин ата энеңиздин жашоосунда кандай предательстволор болгон? Именно сотко байланыштуу. Сотко байланыштуу атам да болгон, архитектор болуп иштеген. Ошол иш убактысында келишпестик болуп, иш убактысында келишпестик болуп, ошол бирге иштеген баланын айкелин, атасынын айкелини сындырган экен да. Ошону сотуп болгон. Да. Именно ушундай предательство бизде ата энеден дагы келет да, бул да программа болот да. Ал неважно кандай жашоо, биз кылай беребиз ата эненин жашоосунчу. Атаңыз менен жакын белеңиз сиз. Атам менен ооба жакын, бирок чет жакта иштеп жүргөн көбүнчө эле. Жалгыз кыз болгонум үчүн ооба жакын. Сиз курска катталган жоксуз да? Катталдыңызбы? Курстамын, ооба. Элина эжекенин группасындамын. Анда жакшы. Трансформация. Анда атага болгон лоялдуулук менен иштеңиз. Возможно, бул сиздики, андан аркы дагы аталарыңызда болгон болушу мүмкүн. Чоң атаңыздын жашоосунда кандай болгон? Чоң атам жашоосунда жакшы киши болгон, авторитеттүү киши болгон, бирок дагы изилдеп сурашым керек экен. Да, изилдеп сураңыз, себеби дегенде бул мындай нерселер көбүнчө тектен келет да, подставаларчы. Мисалы мындай бул программа предательство болуп атат да, вас предали. Сиз чындап жардам бергиңиз келген, алар ыраазычылык айткандын ордуна ошол ситуация аркылуу сиз ата энеңиздин, атаңыздын жашоосун кайталап атасыз да, программасынчы. Муну атага болгон лоялдуулук практикасында көп жасаңыз, анан, скорее всего, бул ата тек дегендей эле, менде ушу ата тек дегендей эле, ата текте кандайдыр бир боль болгон болушу мүмкүн. Сураштырып көрсөңүз, өзүңүздүн туугандарыңыз жактанчы. Может, андай, мисалы бизде кулакка тартылгандар дагы көп болгон го. Кулакка тартылгандар көп болгон, тоже предательство көп болгон, соттолгондор көп болгон, сүргүнгө айдалгандар көп болгон. Ушундай болсо дагы бизде дагы ошондой программа боло берет да, кайталай беребиз. Сиздики дагы лоялдуулук. Ошо менен иштеңиз. Кызыңызда баары жакшыбы? Ооба. Бирок ошол кезде деген сиз напряжение менен төрөгөнсүз да, ошол напряженияны дагы неме кылышыңыз керек да кызыңыздан. Ал программа меники, менин атама тиешелүү деп кызыңыз дагы ошол соттошуп жүргөн учурда төрөлүп атпайбы кызыңыз дагы? Ошону алып коюшуңуз керек да, чтобы кызыңыз эртең сиздикин кайталабаш үчүн. Түшүнүктүү да? Ооба, түшүнүктүү. Суроолоруңуз болсо дагы курстан бериңиз, Хорошо? Ооба. Иштесе Чоң рахмат. болот. Бизде кураторубуз Нургүл айым. Анын баласы 8 жылга соттолуп кеткен жерден ушул трансформация курсу менен иштеп, баласын түрмөдөн чыгарып алды да. Ошол заявление жазгандар кайра өздөрү келип, кайра встречный берип, биз ушундай көрсө деген күнөө силерде эмес экен, өзүбүздө экен, биз өзүбүздүн күнөөбүздү мойнубузга алабыз деп кайра встречный заявление жазып, заявлениясын алып, элестеткиле 8 жылгабы, 7 жылга кетип аткан жерден эже өзүнүн блоктор менен иштегенден кийин эле баласын алды да. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, сиз акыркы болуңуз, ушу менен бүгүнкү эфирибизди бүтүрөбүз. Макул. Мен жаңадан кошулганмын. Видеону жандырыш керекпи же жөнөкөй эле сүйлөй берейин? Жандырганыңыз жакшы. Так, көрүнүп атамбы? Кайра өчүрүп койдум. Отам мен сүйлөй бериңиз. Мен трансформация курсуна катталып элекмин, бирок акча салып келдим азыр. Неме кылам? Жазам менеджерге, суроом бар эле. Мен былтыр төрөдүм эле да.
төрөп балам 14 күн жашап чарчап калды. Ага. Азыр дагы боюмда бар, ташуур. Бирок мындай баягы 1 жыл болуп калды да уже былтыр январдын этеги төрөгөм. Балдарды көрсөм, ошол менен тең төрөгөнүм балдарды көрсөм, жүрөгүм ырый берет да. Ошо биринчисинде бирок мындай чувством бар эле, коркот элем ушу чарчап калганымды. Жоготуп алыштан коркот элем да ошонучу. Беременности да. Бунда андай жок, мындай уверенность бар. Бирок ошо баары бир кызымды эстеген сайын мындай нервдеп турат да ушу. Анан ошол аялдуулукта да ойлоп койдум, менде дагы бар окшойт депчи. Себеби апамдыкы дагы биринчилери чарчаганда, апамдыкы чоң энемдики баардыгы ушу биринчилери чарчаган экен. Апам 9 төрөгөн. 9 төрөп 3-өсү чарчаган. Неменики дагы, энемдики дагы ушундай болгон экен да. Ал дагы 3 баласы Анда чарчаган да. анда сиз курска катталганыңызда неме деген лоялдуулук деген практиканы жасайсыз, апага болгон лоялдуулук. Анан балдар түшүп калган, аборт болгон балдардын алдында кой берүү, балдарды кой берүү деген практика берилет да, күнөөлүү сезимдерде 2 модульда. Ошол практиканы жасап коюңуз, ошол балаңызды кой беришиңиз керек. Себеби дегенде ал балаңызды эстеген сайын ушинтип ыйлап, боль менен азыр ал 1-ге чыкмак, ал азыр мынтип калмак, анан ал 15-ке чыкмак, анан ал 30-га чыкмак деп өмүр бою жүрө бересиз да ушул боль мененчи. Сиз ошентип эстеген сайын, боль менен жүрө берген сайын сиздин берки себебиз мына басып жүргөн, жашап жүргөн балдарга караганда тиги чарчап калган баланын алдында күнөө эпаныкы көбүрөөк болот да. Себеби дегенде булар жашап атат, тамак жеп атат, басып жүрөт. Тиги байкуш болсо кетип калды дей бересиз да. Биздин бул дүйнөгө келген чечимибиз жана кеткен чечимибиз бир гана жаратканымдын чечими менен, жаратканымдын буйругу менен болот да. Вот ошон үчүн сиз, конечно, адам катары өзүңүздүн жан дүйнөңүздөгү бойлоруңуздан арыласыз балдардын алдында күнөөлүү сезимде. Балаңыздын да чечимин кабыл аласыз, кой бересиз. Мындай жүрөгүңүзгө орун бересиз. Ушундай бүт практикалар аткарылат, ошондой жасайсыз. Анан жардам бербей жатса ошол практиканы 2-3 жолу жасаңыз, анан апаңызга болгон, апаңыздын дагы болун өзүнө беришиңиз керек. Себеби сиздин апаңыз кичинекей кезиңизде деген по-любому биз кыз болгондон кийин апанын лоялдуулук болуп, апанын программасын өзүбүзгө алып алабыз да кайра ошондой эле жашоодо кайталай беребиз да. Даже боюбуздан түшүп, даже прям жана насилиеден бери айтылып атпайбызбы? Ушул 2 нерсени азыр көбүрөөк Апам жасашыңыз. көп айтат эле да, ошо эжелерим эң чоңдору эгиз болчу экен ошо. Азыр мынча чыгып калат эле, мынтип калат эле, мен төрөлгөндө ушундай болгон деп, баягы каштары андай эле, мындай эле деп айта берет эле. Анан деп эле коет элекен. Азыр эстесем мен дагы ошо көз алдымда турат да, ошо өзүм Да, чындап эми эне да, энебиз да, больно да, конечно. Кой бериңиздер, ушул жактан иштейсиз. Прям ал жактан сонун, прям практикада баары берилген да, ошо менен иштеп коесуз. Баары жакшы болот. Анан азыркы төрөлө турган балаңызга көбүрөөк көңүл бурушуңуз керек. Мейли? Рахмат айымдар жана мырзалар. Биздин ушундай сонун караңыздар, кандай гана суроо бербеңиздер, баардык сурооңуздарда трансформация курсунда жооп бар. Баардыгын эгерде трансформация курсуна келип ушул сыяктуу сурооңуздарды берсеңиздер, мен ушул практиканы жасаңыз деп мен азыр айтып атпаймынбы? Сиздердин өзүңүздөргө дагы иштеш оңой болот да. Айтышыңыздар мүмкүн, мен ошол практиканы жасасам эле результат болобу? Да, болот, эгерде сиз чындыгында ишенип жасасаңыз ошол нерсени. Трансформация дагы болосуздар, оңой дагы болот. Мен кантип жасайм, эмне кылам деп атпайсыздарбы? Сиздер канчалык жасаган сайын, ишенип жасаган сайын, тем более бизде сиздерге курсту берип коелу, все жакшы баргыла, 4 сомду алдыңар болду эмес. Биз группадан кураторлор менен иштешебиз. Кураторлор сиздерди сопровождение кылат. Мына уже курс башталып электе эле уже кыздар диагностика кылып, уже мини разборлорду жасап башташты кураторлор. Бизде кураторлордон кайтарым байланыш аябай жакшы. Алар жардам берет, практикада суроолоруңуздарга жооп берет. Плюс жума сайын мен ушинтип 2 сааттан сурооңуздарга жооп берет. Курс өткөндөн кийин буюрса январдын 20-аларында
Сиздер менен Бишкек шаарында дагы жандуу жолугушуу кылабыз. Бишкек шаарында дагы жандуу поледе кантип иштесе болот, кантип иерархия деген кандай болот, ал жактан дагы жандуу көрсөтөм. Анан буюрса сиздер менен биз 26 болуш керек трансформация курсунда онлайн корпоратив өткөрөбүз. Ал жактан сиздер менен дагы ушинтип 2 саат жолугуп, ниет кылып, максаттарыбызды жазып, жаңы жылга даярданып, эң сонун маанай менен өтөбүз. Андыктан айымдар, ыраазымын сиздер менен чогуу болгонума. Буюрса эртең дагы сиздер менен Инстаграмдан көрүшөбүз. Туруңуздар. Баарыңыздар жеңил трансформация болуңуздар. Бүгүн аябай больная тема менен иштедик. Бул тема билинбеген менен биздин аябай чоң нерсеге тиешелүү программа блок боль. Азыркыдай зордукталган, зордуктоо, тийишүүлөрдүн бардыгы. Анткени биз өзүбүздүн денебизди кабыл албай келебиз. Жана антип кармалагандан кийин да өзүбүздүн денебизден отказ кылып баштайбыз. Бизге ал нерсе аябай чоң болду жана чоң энергияны алып кетет да. Иштеңиздер, айымдар. Сиздер канчалык иштесеңиздер өзүңүздөргө жакшы, балдарыңыздарга жакшы, акчаңыздарга да. Эми курска катталуу боюнча менеджерге кайрылыңыздар. Ушул убакка чейин менеджерлер сиздер менен байланышып жатса керек. Ошол менеджер менен байланышып, дагы да сиздерге убакыт берүүнү чечтик. Анткени көптөгөн айымдар, мырзалар жазып атышат. Биз үлгүрбөй атабыз, жаңы жылга карата балдардын тигиниси, балдардын мектеби болуп атат. Азыр бардык эле жакта даярданыш керек жака бияка. Ошого кичине убакыт бериңиздер дегендиктен биз 23 январга чейин трансформация курсуна катталууга мүмкүнчүлүк бердик. Дагы да катталууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошондуктан катталыңыздар, келиңиздер, окуңуздар. Баасы азыр 60% дагы сактап турабыз пока. Катталыңыздар. Ыраазымын сиздерге. Жакшы туруңуздар.